Бабанов мага коюлган күнөөлөр толук абсурд. УКМК тарабынан кармалган мурдагы өкмөт башы Өмүрбек Бабанов баш коргоо чарасын аныктоо үчүн 1-май райондук соттуна алынып келинген учурда журналисттер менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк тапты. Бабанов өз сөзүндө ага коюлуп жаткан айыптарга макул эместигин билдирди. Мага коюлуп жаткан айыптар толук абсурд. Мен өкмөттү жетектеп турган учурда Кумтөр боюнча эч кандай келишим болгон эмес. Мен өзүм да эмне болуп жатканын түшүнбөй турам. Түшүнүксүз иштер болуп жатат, деди Бабанов. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Бек Текебаев, Акылбек Жапаров шайтан, биз аны пайдаланышыбыз керек. Акылбек Жапаровду Кумтөрдү улутташтыруу үчүн пайдаланышыбыз керек. Мындай пикирин Өмүрбек Текебаев Азаттыктын эфиринде билдирди. Анын айтымында Кумтөрдү улутташтырууда Акылбек Жапаров сыяктуу адистер керек болот. Биз азыр Кумтөрдү улутташтырууну негизги максат катары алышыбыз керек. Анан мурда кимдир кыргыздын зыянына иштеген болсо, анан жоопкерчилигин караш керек. Азыр биз эл аралык сотто жеңиш үчүн Акылбек Жапаров шайтан болсо да керек, деди Текебаев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Бабанов кыргыз элине көп жакшы иштерди жасаган. Өмүрбек Бабанов жакында эле 100 миллион сом эл үчүн берген. Буга чейин деле берип келген. Пандемия маалында 25 миллион короткон. Талас элине Клексан, кислородный концентратор жана башка дары-дармекти бир нече миллионго алып берген. Баткен окуясында бир нече КАМАЗ гуманитардык жардам жиберди. Дача суу окуясында 1,5 миллион, өзгөндө жер көчкү болгондо 1 миллион берген. Мындан тышкары Манас ата менен Чыңгыз Айтматовдун эстелигин куруп жатканда 800 миң сом бөлгөн. Кадам жайда селден жабыркагандарга 500 миң сом берген. Айта берсең эл үчүн кылган жардамы бир топ. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Баткенде эл кырылып, өлкөбүздүн кайры бөлүнүп атканда Коргоо министри менен Коопсуздук кеңешинин катчысы Рахмондун маңдайында көк чай ичип олтурушту. Мындай пикирди коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев билдирди. Мындан 4 жыл мурда Виолетта Скворцова деген белорусиялык 19 жаштагы спортсмен кыз жеңил атлетика боюнча өспүрүмдөр арасында Европа мелдешинде 1-чи орун алып, сыйлык тапшыруу учурунда Белоруссиянын гимни жаңырбай башка гимн ойной баштаганда пьедесталдан түшүп кетиптир. Анын бул жоругу каттуу чуу чыгарып, уюштуруучулар гимнди алмаштырып алган үчүн кечирим сурашып, эртеси сыйлык тапшыруу расмисин кайра өткөрүшүптүр. Ушул окуянын видеосун азыр көрүп деле көзгө жаш аласың. Кичинекей кыздын эрдигине суктанасың. Ошону менен бирге аттиң ай деп эрдиңди тиштейсиң. Ушул кичине кыз жасаганды быйыл биздин генералдар жасай албай коюшпадыбы? Баткенде эл кырылып, үйлөр өрттөлүп, өлкөбүздүн кайры бөлүнүп атканда Коргоо министри менен Коопсуздук кеңешинин катчысы ошол дүйшөмбүдө болчу. Болгондо дагы президент Рахмондун маңдайында. Ошол жерден тура калышып, кызыл кыргын үчүн жооп сурап, ОДБКнын катчылыгында бул маселени талкууланышын, агрессияны токтотулушун талап кылып, сөздөр өтпөсө бурулуп чыгып кетүүнүн ордуна мурундарын тердетип, көк чай ичип отурушту. Баатыр күн сайын, саат сайын эле баатырлык кыла бербейт. Эрдик мына ушундай тагдыр чечүүчү кыйчалыш кырдаалда жасалат, дейт Каптагаев. Булак Говорит ТВ. Эл чындыкты билсин. Скотт Перри Кумтөрдү иштетүү жолдорун талкуулоого даярбыз. Центера Голд компаниясынын президенти жана баш аткаруучу директору Скотт Перри Кыргызстан элине кайрылуу кат жолдоду. Анда аталган компаниянын Кыргызстанга 3,4 миллиард АКШ долларынан ашуун инвестиция жумшап, айлана чөйрөнү коргогон. Коопсуздук шарттарды, эл аралык стандарттарга жооп берген алтын кенин 34 жылдан ашуун иштеткени жазылган. Кумтөр кен басып алуу биз биригип курган нерселердин бардыгын жокко чыгаруучу жалган маалыматка жана жүйөсүз күнөөлөргө негизделген. Өкмөттүн негизсиз аракеттери миңдеген жогорку маян алуу иш орундарына, жүздөгөн кыргызстандык жабдоочулардын бизнесине коркунуч туудурат деп кооптонобуз, деди Скотт Перри кайрылуусунда. Перри кыргыз бийлиги менен кенди иштетүүнүн жолдорун ачык талкуулоого даяр экенин кошумчалаган жана алардын мындай сунушун Бишкек четке кагып жатканын белгилеген. Кыргызстан Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизген. Канадалык компания бул эки тараптуу келишимдерге каршы келери билдирген. 17 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компаниясынын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. 12 майда Акылбек Жапаров канадалык компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөөгө милдеттүү экенин айткан. Центера Голд мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Булак Азаттык.
Эл чындыкты билсин. Белгилүү журналист Эрнис Кыязов болочоктогу президентке 5 кеңешин айтты. Белгилүү журналист Эрнис Кыязов Кыргызстандын болочоктогу президентине кеңешин айтты. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазып чыкты. Биринчи бийликке келген соң өлкөнү өнүктүрүп жиберейин десем, мурдагылар такыр эле талкалап кетишиптир да деп Алакан Жайып Акаевди, Бакиевди, Отунбаеваны, Атамбаевди, Жээнбековди, Жапаровду күнөөлөп, эскилерге шылтамайды коюңуз. Экинчи, 30 жылда бүт талкаланган системаны 1 жыл ичинде оңуп жиберүү мүмкүн эместигин айтып, убакыт бергиле дайыми деп коргогучтар, мактагыштар аркылуу коргоп мактаттырган дүжүр салтты токтотуңуз. Үчүнчү, жеке бийликти орнотуу менен баарына калыс, баарына адилет болуп, өлкөнү акыйкат башкаруу өтө кыйын экенин түшүнүңүз. Сизге өтө жакын болуп таасир талашкан аялыңызга, туугандарыңызга, кайын журтуңузга, классташтарыңызга, курсташтарыңызга, досторуңузга, ар кыл кландарга жең ичинен эмне деп шыбырабаңыз, кантип көз кыспаңыз, анын аягы биз шепке кирип чыктык деген чаржайт саясатка айланып, өлкөнү мыйзамдын диктатурасы башкарбай эле первыйга жакындардын куулугу башкарып каларын аңдаңыз. Төртүнчү, акылдардын, идеялардын, пикирлердин атаандаштыгы бар жерде өнүгүү болот. Саясатта да тең атаандаштык керек. Бир колго мыкчылган бийлик канчалык адилеттикти тутунбасын, баары бир субъективдүү бийликти, жоопкерчиликти башкаларга бөлүшүңүз. Парламентке, сотторго, өкмөткө, массалык маалымат каражаттарга, оппозицияга калп шайлоолор, калп өкмөт, калп парламент, калп клон партиялар, калп соттор, калп оппозиция акыры барып президенттин башын жутат. А чын-чынына келгенде президенттик институту жөн эле бир насаат айтуучу, лента кесүүчү аксакалдык институтка айлантыңызда күчтүүлөр, акылдуулар парламенттик шайлоого катышып, ошол жактан татыктуу жеңип чыгып парламентке келе турган чыныгы парламентаризмди курууга жан үрөңүз. Бешинчи, бул бийлик кимдерден гана калбаган. Бийликке кимдер келип кетпеген, бийликти кимдер кармап көрбөгөн. Сиз да Кудайдын амири менен бийликке келесиз, анан кетесиз. Ар нерсенин сурагы болорун унутпаңыз. Эл чындыкты билсин. Текебаев Кумтөр ишине бийликтин аракетин колдойм. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Кумтөр иши улуттук ар намыс маселеси экенин айтты. Ал мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди. Кумтөрдө акча гана эмес, кеп улуттук ар намыс, кадыр барк жөнүндө болуп жатат. Жеке компания келип алып Кыргыз мамлекетин, президенттин, өкмөттүн 20 жыл жетеледи. Мындан кийин дагы жетелеп жүрө береби же бир күнү токтот деп айта алабызбы? Бүгүнкү бийликтин мага жакпаган жери көп. Бирок Кумтөргө байланыштуу чечкиндүү кадамдарга барып, улутташтырууга карай багыт алганын колдойм жана коргойм, деди Текебаев. Эске сала кетсек, Кыргызстан Кумтөр Голд компаниясын убактылуу өзү иштете баштады. Башкаруунун мындай формасы 3 айга созулуп, зарыл болсо дагы 3 айга узартылат. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Руслан Бекназаров Кыргыз элинин бир тууган Түркияга карата жакындашуусу үчүнчү жакты катуу чочутту. Мындай пикирди активист Руслан Бекназаров социалдык баракчасына жазды. Орхан Инандын аман эсен табылышын каалайбыз. Акыркы кездеги Кыргыз элинин бир тууган Түркияга карата жакындашуусу үчүнчү жакты катуу чочутту. Ошол себептен бул окуя Түркияга болгон жек көрүүнү кандайдыр бир деңгээлде пайда кылуу үчүн болгон аракет деп ойлойм. Түркия мамлекети эч качан мындай ишке барбайт. Биздеги адептүүлөр жапа-тырмак Түркияны күнөөлөгөн билдирүү бере баштаганы өкүндүрөт. Бир тууган диндеш элдин ынтымагын каалабаган душмандарды аныктап алсак жакшы болмок. Түрк-кыргыз бир тууган диндеш эл, дейт Бекназаров. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Туткучев, урматтуу журт башчылар, Кыргыз Республикасынын ар бир жарандын өмүрү мойнуңарга аманат. Ал эми биздин билим берүү тармагын сапатсыз элестетүүгө болбойт. 20 жылдан ашык өзүбүз окута албаган балдарыбызды окутуп келе жаткан. Орханды уурдагандык билимибизди, сапатыбызды, акылыбызды уурдагандыкка тете. Дөлөнбай улуу жоломан акыл эсин уурдатканда маңкуртка айланган. Алар бир жоломандын акылын уурдаса, булар бүтүндөй өлкөнүн билимине кол салып жатат. Маңкурт болгусу келбеген ар бир жаран бул окуяга кайдыгер карабасын. Бир мектеп ачуу бир түрмөнүн жабылышына барабар. Кыргызстанды кылмыштанга айландырбайлы. Булак Next TV. Эл чындыкты билсин. Депутат Тазабек Икрамов депутаттардын камакка алынышы боюнча маселе көтөрдү. Бул тууралуу бүгүн 2-июнда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Элдин арасында мыйзамдуулук боюнча көп наразычылыктар болуп жатат. Жаңы конституцияны кабыл алдык. Ошондогу 78-берененин 1-бөлүгүндө жазылып тургандай, эл өкүлү депутаттык ишине байланыштуу айткан ой пикирлерине же жогорку кеңештеги добуш берген боюнча куугунтукталбашы керек. Депутат кылмыш иш үстүндө кармалганда гана депутатты жоопко тартса болот. Мыйзам бузуулар болуп жатат. Ким жооп берет? Мандаты бар депутаттарды кармаган органдагы жооп бериши керек. Алардын түшүндүрмө бериши зарыл. Мыйзамды сыйлабай,
мыйзамды бузушту дейт Икрамов. Булак Назарнёвс. Эл чындыкты билсин. Ит итти жумшайт, ит куйругун жумшайт деген мыскыл кеп болуптур. Бул маселеге пресс-секретарь эмес, мэр өзү жооп берсе болмок. Силер атайын көзөмөлдөөчү документти даярдагычы шаардын этегинен келип, шаардын башында жашаган кала тургундары үйүнө жөө барсынбы? Бир үйдө 5-6 бала чака мектепке жумушка каттайт. Алардын акыбалын ойлогон киши жок. Тапканын жол киреге берип олтура береби? Эми бааларды жогорулатуу боюнча эл итке минген кедей болуп турат. Мугалим менен врач 10 000 сомдон айлык алып жатса, силерге терсин сыйрып жол акы берсинби? Шаардагы пенсионерлердин басымдуулук бөлүгү же 60%ке чейин 2-3 000 сом пенсия алат. Ошол акчаны бирөөңөр бир айга жеткирип көргүлөчү. Бааны көтөрүңөр келеби? Анда пенсия, пособие, бюджетниктердин айлыгын көбөйткүлө. Болбосо жол кирени көтөрүүгө министрлер кабинетте акыңар жок. Качанка чейин элди кыйнап, бааларды көтөрө бересиңер. Тамак аш, азык-түлүктүн баары жогорулады. Бизди эмне кактап шашлык кылып жейсиңерби дейт Жамиля Насирова өзүнүн Facebook баракчасында.